Бишкекте чет элдиктерге 13 май күнү кол салган деп 3 бала кармалды. ИИМдин берген маалыматына ылайык 18-19 жаштагы балдар чет элдиктерди жатаканага чейин кууп, андан соң күч колдонуп акчасын жана буюмдарын алышкан. Андан сырткары чет өлкөлүк жарандарды сабаган шектүүлөрдүн бири кармалды. Ал башаламандыкка чогулган адамдарды чет өлкөлүктөр жашаган жерлерге ташыгандыгы аныкталган. Азыркы учурда Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгында жана ошондой эле Чүй областтык ички иштер башкы башкармалыгында бир канча иштер катталган. Чет элдик жарандардын жатаканасына кирип уртокмок алып жаткан видео чыккан. Ошол боюнча бүгүнкү күнү Ички иштер министрлиги тарабынан ошол жаран такталып Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. 18 майга караган түнү Бишкекте болгон окуяга байланыштуу президент Садыр Жапаров да кайрылуу жасап, чет элдик студенттер зордук зомбулукка кабылган жанжалга кенен токтолгон. Өлкө башчы 13 майда тартылган тасма бир нече күндөн кийин интернетке жарыяланышы. Айрым үчүнчү күчтөр бул кырдаалдан пайдаланууга аракет кылганын айткан. Өзүңөр күбө болгондой, буга чейин эле улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы Ички иштер министрлиги тарабынан мыйзамсыз жүргөн чет өлкөлүк жарандарды аныктоо иштери жүрүп жаткан. Бирок жогоруда белгилегенимдей, интернет желесине эмне чыкса ошого ишенип, тең салмактап талдоо жүргүзө албай, ортодо чагымчылдардын намысты козгогон азгырыктарына жетеленип, куттуу өлкөбүздүн өнүгүү жолуна багыт алган мамлекетибиздин эзелтен келаткан меймандос элибиздин кадыр баркына шек келтирдиңер. Бул өтө өкүнүчтүү. Биз бир карын майды бир кумалак чиритет болуп, оңой олжого туйтунуп, карактоо аракетин кылган бирин экин ээн баштардын, алардын мындай аракетин көбүртүп жабыртып, чоң чууга айлантууну көксөгөн чагымчылдардын арам ойлорун ишке ашырууга жол бербейбиз. Ал эми кыргызстандык блогерлер чет элдиктерден кечирим сураган видео ролик тартуулашты. Анда Кыргызстан жалпысынан коопсуз жана чет өлкөлүктөрдү жылуу кабыл алган жана жакында болгон окуя бардык жерде болушу мүмкүндүгү айтылган. Ошол эле учурда эл аралык маалымат каражаттарында туура эмес окуялар таралып жатканы баса белгиленген. Бардык чагымчыл уюштуруучулар мыйзам чегинде жазаланып, бул окуя келечекте мындай терс көрүнүштөрдүн алдын алуу үчүн сабак болушу керектиги кошумчаланган. Such despicable acts and hope our relationship will continue to develop based on. Ага улай туристтер менен иштешип келген адистерде бул катталган окуядан чочулабай койгон жок. Анткени азыркы интернет агымында мындай терс көрүнүштөр бат жайылып, өлкөгө келүүчү туристтердин агымын азайтуу чоң ыктымалдыгы жаралды деп турушат. Мындан улам мындай терс окуялардан оолак болсок дейт. Дүйнөдөгү эң мамлекеттердин арасында ошо мисалы Центральный Африка деп эсептелинет, кооптуу да. Бул жерлерде кен байлыктын түрү бар, бирок мамлекет ичинде ошо сырттан барган адамдарга мындай терс таасири көп да. Мисалы биздей болуп адамдар келсе сабап коет, урдап коет, алып алат, тартып алат. Бул маданият билинбей кийгени менен туризмге аябай терс таасирин тийгизет. Мисалы мен Центральный Африка мамлекетине барбайт элем. Себеби барсам коопсуз да. Көчөкү болгон маселе да бизде ушундай болуп калат да. SMM'де, бул тарых, Google'да, бул маалыматтарында калып калды да. Бизге келген мамлекет студенттерди ушинтип сабап атышат депчи. Аны көргөн студент да ойлонуп калат да. Барсамбы деп. Мисалы жакында эле сезон келди көлгө. Көлгө деле ойлонуп калышат. Көлгө барсам тиги кыргыздар сабап койсо кандай болот депчи. Белгилей кетсек, бул окуядан кийин пакистандык жарандарды алып чыгып кетүү үчүн чартердик каттам уюштурулуп, учурда бир нече жаран өлкөдөн чыгып кетишкен. Ал эми 18 майда Кыргызстандын Исламабаддагы элчилигинин алдында нааразычылык акциясы өтсө. Пакистанда 20 майда Кыргызстанда окуган студенттердин ата-энелери акцияга чыгышкан. Нурзат Көчүмкулова, Ариет Абдылдаев, Регион, Бишкек.